Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli jamaat. Mana Arap өлкөлөрүнөн bir gana Saudiya айды gördük деп жарыялап атат. Бирок эсеп боюнча көрүүсү мүмкүн эле эмес болчу. Бирок алардын телескопу күчтүү болгондугунан көрүп алды окшойт, билбейм. Башка араб мамлекеттеринин баардыгы эле айды көрө албаптыр. Мисалы Сирия, Иордания, Египет сыяктуу өлкөлөрдүн баардыгы биз менен барабар бүрсү күнү 5-inde айт кылмай болду. Мына ушул эмелерди айта бериңиздер бар жокко. Андан сырткары биз Саудиянын ээрчисибиз лазым эмес, важип эмес. Алар бизден аябай алыс. Китептерде кайсыл жерде ээрчисе болот десе, жөө жүргөндө 1 айлык жол болсо, ошондон бери жакта ай көрүнгөн болсо, ошону ээрчисе болот деп айтылган да. Бизге тилекке каршы Саудия мамлекети bir канча айлык жол, 1 айлык эмес. Шарият закону боюнча фих эмесинде биз аларды ээрчүүбүз важип эмес. Андыктан биздин эмебизди, эсебибизди bir канча араб мамлекеттери тастыктап атат. Буга таң калуунун кереги жок. Мурдатан пайгамбарыбыздын доорунан бери эле мына ушинтип мамлекеттер аралык bir күн нары бери айырма болгон. Жада калса Мадина менен Дамашк шаарында дагы bir күн айырма болуп келгендиги хадистерде айтылган. Айтыңыздар маарек болсун. Эртең орозо кармаңыздар. Иншалла бүрсү күнү айт кылабыз. Алла баарыбызды тынч койсун.